урматтуу мекендештер, мен натуралдык табигый дарылоого өткөнүмө 10 жыл болду да. Албетте 10 жылдын арагында биринчи 5 жылдыкта биздин кыргызстандыктар мени көп уккан жок. Ковид мезгилинде гана элдер көбүрөөк түшүнүп, демек организм натуралдык гана дарыланууда өзүн өзү алып чыгып кете турганын түшүндү да. Химиялык препараттар, химиялык дарылык колдор жардам бербегенин түшүнүштү. Менден сурашат да, кандай сизде тажрыйбаңызда эмнелер болду деп. Албетте, тажрыйбада ушул акыркы 5 жылда көп мисалдарды келтирсем болот. Себеби деген ушул акыркы 5 жылда көбүрөөк мага кайрылып калышты. Биринчи 5 жылдыкта албетте мен өзүмдүн туугандарымды, досторду, тааныштарды баарын ушул Ньюмовакиндин методу менен, сүлөк курт менен жана массаж менен дарылап келгенбиз. Кандай мисалдар бар? Мына кече жакында эле мен абдан бир ревматоидный полиартрит. Илгери ревматоидный полиартрит деген оору 35-40 жаштан кийин болот деп мына китептерде биз ошондо окуп келгенбиз. Азыр болсо кичинекей балдардагы ревматоидный полиартрит болуп атат. Кече жакында мен ошол ревматоидный полиартрит оорулган баланы биз гормондон чыгарып, анын муундарын өзгөртүп, кадимкидей кыргызча тамашалап айтканда эчкидей секиртип койдук. Бул да болсо адамдын өзү менен өзү иштегенден кийин ушуга алып келгенде биз абдан организмге ушунчалык бир чоң баа берип келебиз да. Агулов деген профессор бар да, ошол айтат да, мен дейт адамдын клеткасына өтө таң бердим дейт да. Себеби деген ал өлүп баратып дейт, кайра тирилип кетет экен деп. Мына анын 40 жылдык, 45 жылдык тажрыйбасында мына ушул жакшы сөздү айтып кетти да. Мен да ушул 5 жылдын ичинде абдан таң калдым. Албетте, ревматоидный полиартритти алып келген 4 жашар баланын апасы айтып атпайбы? Ревматология отделениясында дейт, балдар дейт, ошол жакта өмүр өтүп кетет экен дейт да. Ошол жакта гормондорду ичип, 3 ай больницада, 15 күн 20 күн үйүндө, 3 ай больницада өмүр ошол жерде өтүп, 12-13-14 чыгып кетипти жаш балдар деп аябай капа болуу менен мага айтып берди да. Мен да балам ошондой болуп калат деп. Жок дедим. Давайте биз натуралдык ыкма менен дарылап, анан көрөлү деп, чындыгында биз өтө чоң жетишкендикке жеттик. Ошол баланы ревматоидный полиартриттен чыгарып салдык. Ал эми официалдуу медицинада болсо, жок, муну менен өмүр бою каласың деп гормонго байлап коебуз. Мындан тышкары көчөдө баратсам бирөө айтат, эже туруп туруңуз, сиз Бапаевасыз? Ооба, мен Бапаевамын десем, мен сиңдим дейт, сизден сүлүк алып дейт, ушунча жыл төрөбөй жүрүп дейт, гормондор ордуна келип балалуу болду, сизге рахмат деп, ушундай бир жакшы кабар айтты. 17 жыл төрөбөгөн Москвада жашап аткан, Москвада иштеп аткан биздин мекендешибиз 17 жыл болду, балам чоңоюп калды, 17-ге чыкты, бирок мен балалуу болбой атам дегенден биздин айтканыбыз менен эле сүлүк кой дедик, Ньюмовакиндин оксигенотерапиясын кыл дедик, массажга бар дедик, мына ушул нерселерди ичиңди тазала дедик. Ушул нерсени биз алыстан туруп дистанционно биз аны дарылай баштадык. Албетте, кыз төрөп алды. Мына ошол кыз азыр 5-6-га чыгып калды. Албетте, бир күнү эже-сиңдилер келди, 70-ке чыгып калган. Сиңдим, сизге биз рахмат айтканы келдик. Сизди биз ковидти көрдүк эле. Биз дейт 20 жылдап ичибиз качы эле. Мына ошол сен айткан дейт, висцералдык массажды жасоо менен дейт, биз күнүгө заңдап калдык. Күнүгө биздин ичибиз катпай калды деп сүйүнүп келип мага саламдашып кетишти. Демек, урматтуу мекендештер, адам өзүн өзү жакшы кылат. Биз эч качан бир Кудайга тыштап коюшубуз керек өзүбүздүн ден соолугубузду. Сен мага шифа бересиң деп биз өзүбүз себебин жасай беришибиз керек. Себеби адам эч качан ичи менен иштебей жатпайбы, урматтуу мекендештер? Ушуну эч ким жакшы түшүнбөй атпайбы? Курсагыңыз менен иштеңиз, курсак менен иштеңиз, курсак менен иштеңиз. Бул деген сөз курсакка висцерал массаж жасаңыз. Сиз өзүңүздөгү канализационный трубалар, башка айтканда лимфа системасын иштетиңиз. Мына ошондо гана сиз ар бир оорудан чыгып кетесиз. Биз ар бир ооруну алганга аракет кылабыз. Бизде диагнозду карабайбыз. Биз жашпы, карыбы карабайбыз. Биз деген келген адамдын кан системасын, кан айлануу системасын, артерия, вена, без айлануу системасын жана курсактагы органдар менен иштейбиз.
ошол менен эле ар бир органды жакшылаганга аракет кылып атабыз. Диагноз эмне? Диагноз деген бул биз ошо диагноздун үстүндө иштей турган болсок, анда биз ал оорудан чыга албайбыз. Мен тамашалап айтып калам. 32 тиш бар, 32 тишке 32 стоматолог, ортодонт, ортопед, терапевт, хирург жана башка болуп бөлүнгөн сыяктуу биздин органдарга дагы биз ушул ар бир врач бөлүнүп калганбыз. Көз доктурбу, ашказан, мына ашказанга гастроэнтеролог бар, курсакта жайгашкан бөйрөккө нефролог бар, курсакка жайгашкан боорго гепатолог бар. Көрдүңүздөрбү? Биз ар бир органга бирден врач кылып окутуп коюптур да бизде система. Демек, мен ушул официалдуу медицинадан чыгып альтернативный медицина, интегративный медицинага өтүп кеттим. Мен да врачмын. Мен 1988 жылы Кыргыз мамлекеттик институтун бүткөнмүн. 37 жыл болуп атат. 37 жылга кетип атат. Демек, мен 10 жыл мурун түшүндүм да, жок, бул дары деген бул жөн эле убакыт эле ошол орун басап кое турбайбы, башка жолу жок бекен деген ниет менде 88 жылы эле пайда болгон да. Эмне үчүн биз жылына 2 жолу дары беребиз? Күздө келет дары жазабыз, жазга чейин жүрөт. Жазда келет дары жазабыз, күзгө чейин жүрөт. Эмне үчүн дарысы жок, дарыласа болбойбу деген ой менде, мен институт бүткөндө эле бар болчу. Эми Кудай таалам ошол ниетимди кабыл алып, мени ушул натуралдык ыкма жакка өткөрүп койгон экен. Албетте, Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, чексиз мактоолор болсун. Мен ушул натуралдык ыкма менен албетте бардык адамдарды өзүн өзү дарылоого үйрөтүп келем. Ошо азыр башында айткандай, сиз эмне кандай врачсыз деп сурайт да. Мен общий практикмин. Мен жалпы практикмин. Мен демек практикамда ошол оору кайсы жактан келди? Көбүнчө эмес, деги эле адамдар кайсы эмне себептен ооруйт? Эң биринчи бул нерв системасы, ойлор, ниеттер, мына ошолор биздин эң биринчи ички органыбыздагы өт менен уйку бездин иштесине бузулуп келет экен. Мен айтам, бүттү, өтүңүз менен уйку безиңиздин согу жакшы чыкпай калдыбы? Сизде адам деген фабрика бузулду деп тамашалап калам. Чын эле бир орган жабыркаган болсо, сиздин оюңуз начарбы? Эртең туруп кычырдаңызбы, капа болдуңузбу? Сиздин өтүңүз менен уйку безиңиз жакшы спазм деп коет. Мындай жырылып калат экен да. Бүттү, жырылып калган кетти. Эң негизгиси ички чеги менен жоон чеги жабыркап калат экен. Энтерит колит деген оору менен сиз жүрө бересиз. Сиздин ичиңиз катса, сиз ага көңүл бурбайсыз. Менде практикамда бир келин келди, эже мен 1 айда 1 жолу заңдайм деп. Көрдүңүздөрбү? Ол кандай деген? 1 айда 1 заңдайт деген сөз, күнүгө жеген тамагынын зыяндуусу анын өзүнө сиңип атпайбы? Анын ичегилери узарып кетип атпайбы? Долика колон, долика сыма деген ооруга туш келип калды. Бүттү. Узарып кеткен ичеги менен сиз малый таз деп коет. Малый тазда эркектердин органдары, аялдардын органдары, табарсык, прямая кишка, жамбаш сөйкө кеткен кан тамырлар, ошолордун баарын кысып калат дагы, ошол жакта оорулар чыга берет. 15 күндө бир барам, 20 күндө бир барам дегендер келет. Кээбиркилер 3-4 күндө бир барам, кээбиркилер вынужденный, аргасыздан эчтеке кылбаган мен эч качан мен ичегилерим түртпөй, кыймылдабайт дейт. Айласынан эле дейт, бир чөптөрдү ичип анан кийин мен заңдайм дейт. Демек, урматтуу мегендештер, мен кимди ден соолугу чың деп айтар элем. Мен бир видеомда дагы айтып кеткем, ден соолугу чың деп адам деп, мен ушул мен көрүп аткан гематоскоп микроскоптон кимдин эритроциттери бардыгы жакшы абалда жүргөн болсо, кандын плазмасында эчтеке айланып жүрбөгөн болсо, эч кандай 5 микроорганизмдин бирөөсү жүрбөгөн болсо, мен ошол адамды дени сак деп айтмакмын. Мен кимди дени сак деп айтат элем? Дени сак адамдын денесинде эч нерсе чыкпайт. Кал жок, мең жок, кызыл сосудистый звездочка деп коет. Алар жок, папилломалар жок. Дене аппак, дене таза, демек ошол адамдын ден соолугу таза деп айтмакмын. Мен кимдин ден соолугу чың деп айтмакмын. Эгерде ошол адам бир күндө 1 же 2 жолу колбасовидный кал деп коет, мына ошол коюу, өтө суюк эмес, өтө катуу эмес, күнүгө өзүнүн калоосу менен 2 жолу заң чыкса,
ошол заң жыттанбаса, ошол заң ажатканага түшкөндө сууда чөгүп кетпесе, калкып турса, мына ошол адамдын ден соолугу чың демекмин. Мен кимдин ден соолугу чың демекмин? Эгерде ошол адам бир күндө 2 же 3 жолу заара чыгарса, бирок зааранын түсү таза болсо, өтө ачкы сары болсо, жана зааранын жыты чыкпаса, мен ошол адамды ден соолугу чың деп айтмакмын. Мен кимдин ден соолугу чың демекмин? Эгерде табакка салган тамакты тандап жеген адамды мен ден соолугу чың болот деп айтмакмын. Табакка салган нерсенин баарын сала берсек, ал эч качан организмге сиңбей турмак мекендештер. Биздин органдар ансыз да кызарып шишип ооруп жатат. Демек биз аларды ооруп жаткан ашказанга сиз плов бердиңиз, үстүнө манты бердиңиз, үстүнө нан бердиңиз, үстүнө чай бердиңиз, кантип ал сиңирип берет. Ал кантип өзүнүн согун чыгарып ошолорду жакшы эритип берет. Кантип биздин организмибизге ошолорду жакшы жеткирип берет. Демек, табакка салган тамакты тандап жеген адамды мен ден соолугу чың деп айтмакмын. Урматтуу мекендештер, мен айткан нерсеге көп көңүл буруңуздар дагы, мен силерге ден соолук каалайм.